Арбаңыз урматтуу көрүүчү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү чыгарылышта мамлекеттик камсыздандыруу уюму тууралуу кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Кечээ күнү биз мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси Элдияр Калдарбековдун $90,000 кызматтык унаасы жана 200 000 сомго камсыздандырылып, бирок күйүп кеткен комбайн тууралуу жана 2 жылдан бери компенсация ала албай соттошуп келе жатканы боюнча анонс жарыяладык. Ким машинасы? Мен машинам? Не oldu? Элдияр Калдарбеков сизби? Yok, ne oldu? Жок, суроолу журналисттербиз, Кайрат Кенжебаев. Yok, men водитель oldum. Водитель болосузбу? Ушуну Элдияр могусу начальник айдайт Элдияр Калдарбеков, э? Гострахтын машинасы. Жок эмеби? Мына кызматтык унаабы? Ne oldu? Ошо келип жүрөбүз, биздин адамдардын акчасы төлөнбөй өзүңөр момундай машинада жүрөсүң. Мен бул төлөнүн машинада. Ушундай мурункудай мындай Chevrolet эмелер теппейсиздерби сиздер? Ушундай жаңы машина тебесизби? Иә. Муну Калдарбеков өзү тебет, Элдияр. Бул гострахтын машинасы да. Жөн, жетекчи тебеби? Жетекчи айдайбы? Канчанчы жылкы? 23 жылкыда бир $100,000 турса керек. Жаңы Prado, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Элдер карапайым. Элдер кичинекей ошол күйүп кеткен өзүнүн камсыздандыруусун ала албай жүрөт. Биз мына 2 жылдан бери чалдырып келатабыз. Элдияр Калдарбековдун машинеси жаңы чыккан Prado үлгүсүндө. Бери жагы $90,000 турат да. Ушундай да жүрүшөт да. Ал эми Элдердин болсо жана камсар боюнча төлөмдөр жүргүзүлбөй жатат. Биз ошону мисалы 2 жылдан бери күйүп кеткен комбайн боюнча бир эмес 2 учурду чалдырып келебиз да. Ошондон бери акчасын төлөбөй мынакей соттошуп келе жатышат. Андай болчу, мындай болчу, банкка шылтайт, бияга, банк болсо бияка шылтайт, азыр өзүрү болсо мынакей кызматтык унаасы Toyota Prado жаңы үлгүдөгү. Биз интернеттен карап беребиз. Кеминде бул автоунаа бир $90,000-$100,000 айланасы турат да. Элдер болсо жылдап кредиттерин төлөй албай, карызга батып, кыйналып, адамдар кээ бирөө ошо инфаркт алып, үйүндө ооруп жатат да. Булар болсо мондай кызматтык унааларда жүрөт. Почему-то они Вам сейчас денег. нам не хотят выплачивать. Мен айттым, ошо соттун жыйынтыгы боюнча берилет. Жок, айтып элеңиз, туруп эле айтып элеңиз. Эмне болуп атат соттун? Жыйынтыгы боюнча берилет. Мен сизге Азыр эч кандай информация бере албайсыз. бере албайсыз. Бир жыл бою эмне иш аткарды, ошону сурап албайт сиздерге. Бир жыл эмне түшүндүрдүңөрбү? Төлөбөйм деп эле койгондо айтып атат ошол. Уже год с лишним не работаете, да? Да, год уже с лишним не работаем, а страховая компания не хочет платить. Банк требует с нас денег. По страховому случаю не выплачиваются деньги уже на протяжении, это было 13 ноября 2024 года. Но делают ссылку постоянно на то, что произошло замыкание, и он не входит в страховой случай. Түрлүү ой пикирлер айтылып, жазылып жаткан учуру. Мамлекеттик мекеме уюм болобу, министрликпи, агенттикпи, майда бараттан баштап унааларга чейин сатып алып жатканда, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын негизинде сатып алат. Демек, ошол мамлекеттик мекеменин сатып алып жаткан буюмга, кыймылдуу мүлккө муктаждыгы бар дегенди билдирет. Эми суроо: мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун кызматтык унаа катары кымбат баалуу жол тандабасты сатып алууга кандай муктаждыгы бар эле? Toyota Prado'га отурса эле башкача болуп өсүп кетеби? Бизге кызык болгону кайсыл жоонун мыйзамдын негизинде бул унаа сатып алынды? Арзаныраак унаа сатып алып колдонсо болбойт беле? Анткени бул унаа мамлекеттин акчасына сатып алынып жаткан жол тандабасы. Биз барып тартканда имараттын алдында дал ушуга окшош номурлар менен кымбат баалуу бир канча жол тандабасты көрө алдык. Ошондо мамлекеттик камсыздандыруу уюму жол тандабастарды абдан жакшы көрөт окшойт деген ой туулду. Мындан тышкары бизге маалым болгондой, өкмөт жашыл экономиканын алкагында көпчүлүк мамлекеттик мекемелерди электромобилдерге өткөрүп жатат. Жаңы жол тандабас айдаган жетекчиге жашыл экономиканын тиешеси жок көрүнөт. Анан да бензиндин баасы асманды чапчып турганда, бул жол тандабастын чыгашасы кандай болду экен? Анткени жаңы Toyota Prado'га 100 маркасындагы бензинди гана куясыз. Биз билгенден. Ал бензиндин баасы канча болуп жатканын угуп көрүп жатсаңар керек.
Төлөм KG порталы аркылуу бул кымбат баалуу жол тандабасты текшергенибизде 2024 жылы чыгарылганы, ушул эле жылдын 24-жылдын 25 декабрына сатып алынганы, алдыңкы терезелерин караңгылатып жүрүүгө уруксат алынганы боюнча маалыматтарды алдык. Эми юридикалык жактарга таандык унаалардын алдыңкы терезелерин караңгылатуунун баасын карап көрөлү. Юридикалык жактарга таандык унаалардын терезесин караңгылатууга уруксат алуу 1 жылга 70 000 сомду түзөт. Элдар Калдарбеков мырза, сиздин эле кызматтык унааңыз үчүн мамлекет олчойгон акча коротуптур. Сатып алгандагы баасы, күнүмдүк бензинге кеткен чыгымы, караңгылатуу үчүн төлөгөн 70 000 сому, техникалык кароосу жана башка буга энересеми? Биз анонс чыгаргандан кийин кечке жуук мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна таандык Instagram баракчадан видео жарыяланды. Бир көрүп алалы. Менин атым Улукбек, мен мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун юридикалык башкармалыгынын начальниги болом. Бүгүнкү Кайрат Кенжебаев блогердин видеосу тууралуу маалымат берип коелу деп чечтик. Комбайн тууралуу азыркы учурда иш сотто каралып атат. Соттун чечими чыккандан кийин дагы маалымат беребиз. Кайрат Кенжебаев туура эмес, жалган маалыматтарды тараткан үчүн, ошол эле биздин компаниянын аброюна шек келтирген үчүн биз укук коргоо органдарына арыз менен кайрылабыз. Мен видеодон эки нерсени көрө алдым. Биринчиси, күйүп кеткен комбайн боюнча 9 ай мурун кандай жооп алсак, азыр деле ошол жооп кайталанды. Ал соттук териштирүү аяктагандан кийин маалымат беребиз деген гана жооп. Мен айттым, ошо соттун жыйынтыгы боюнча берилет. Жок, айта элеңиз, туруп эле айта элеңиз. Эмне болуп атат соттун жыйынтыгы боюнча берилет. Мен сизге азыр эч кандай информация бере албайсыз. бере албайсыз. А 1 жыл мурун эмнеге берген жоксуздар? Ошону айтыңыздар. Мен дагы бир жыл айтылып коеюн. Соттун Жок, 1 жыл эмне кылдыңар? Карадыңарбы? Терс берген Айылбанкка эмне кылдыңыздар? Айтсаңыздар. соттун чечими чыгат, соттун чечиминин жыйынтыгы боюнча бир жыл айтылып кетейин. Азыр мына силердин өкүл бизге сотко берген. Ошо сот азыр каралып атат. Соттун жыйынтыгы боюнча бардык маалыматты беребиз. Болду, ошо башка маалымат бере албайбыз. Экинчиси, арыз менен менин үстүмөн укук коргоо органдарына кайрылабыз дептир. Кайрылгыла, эч каршылык жок. $90,000 айланасында бааланган 2024 жылкы Toyota Land Cruiser Prado мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жетекчиси Элдар Калдарбековдун кызматтык унаасы экени жалганбы? Келгиле чогуу териштирели. Урматтуу көрүүчүлөр, биз материалды иликтеп чыгаралы деп жаткан кезде кече күнү анонс чыгарганбыз. Бүгүн Ленин Рибистен чалып бизге поездка алып келди. Сизби? Салам алейкум, Акмурза. Фамилияңыз ким дедиз? Абдимитов. Абдимитов. Поездка алып келдиз бизге. Окуп коелу бизге. Майор милиции Абдимуталов Акылбек Абдумуталович, оперуполномоченный УВД Ленинского района. Каяктан келип түштү? Гысооданбы? Иә. Поездтен Ленинскийден. Жок, кимден келип түштү арыз? Ошо тергөөчүгө барганда ошо тааныштырат да баарын. Жок, эмне ошо ГСОдон келип чыгып атабы? Жок, ГСО тергөөчү жооп турган. Эмне деп? Жок, Сакенов чакырып атат да, э? ооба. Болду. Болду, өзүңүз тактаган. Ошо болду. Рахмат. Ошентип колубузга повестканы алдык. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эми даттануу же эмес. Мынакей. Биз ошол эле бул мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан келип түшкөн арыз деп ойлоп атабыз. Анткени кече эле арыз жазабыз коргоо органдарына деп аткан. Ошол эле арыз мынакей колубузда турат. Эми айтайын деген нерсебиз да мындай да. Чиновник, бир чоң чиновник да, уюмдун башчысы. Камсыздандыруу боюнча уюмунун башчысы жаңы Прадо айдап жүргөн десек, чын чычалайт болуп барып арыз жазып атат да. Ошондо биз ойлоп атабыз, эмнесине аброюна шек келтирип булар? Ошол Land Cruiser Prado'нун аброюна шек келдиби деп биз ойлоп атабыз да. Ошосуна шек келиши мүмкүн. Мынанын жеке жашоосун өттүкпү, же жамандадыкпы? Андай эмес да, болгону сурадык. Айдоочусу мен айдоочусумун деп айтты. Ошону чыгардык, мынакей ушун чоңдордун мамлекеттин акчасын кандай сарптап жатканын, айдаган кымбат маал унааларын чыгарсаңыз, мондай болуп поездка келет бизге, милицияга. Анан ушу милициянын да тез иштеп атканына биз таң калып атабыз да. Бизде толтура иш бар. Мисалы,
ошол жерде арызды кабыл албай, керектүү адамдарга монда повестка кылып суракка чакырбай жүргөн толтура ишибиз бар да. Бирок булар оперативно иштеп атат да, аябайчы. Кечээ мына чыккан анонс. Кечинде эле биз сизди укук көргөндөн кайрылабыз деди. Эртең мененке түштө робуду чалды. Кечинде мынакей биздин колубузга повестканы берип кетти. Эми эртең бара көрөбүз эмне болгон. Анан да айта кетчү жагдай, далил менен анонс чыгарган журналистке карата арыз жазып жаткан мамлекеттик камсыздандыруу уюму карапайым кардар нааразычылыгын соц тармагы аркылуу билдирсе, ага эмне болор экен деген ой келди. Поступило заявление в РУВД в отношении журналиста Кайрата Киджибаевича. В заявлении было указано, что якобы Кайрат Киджибаевич порочит честь и достоинство акционерного общества страховой государственной организации, а также и его руководителя. Кроме того, проводят какие-то провокационные действия, сообщают ложную информацию, но при этом в самом заявлении ничего не отражено. Данное заявление в милицию носит с собой непрофессиональный характер. Это незрелый эмоциональный посыл со стороны руководства. Но прежде чем писать, я глубоко сомневаюсь в том, что профессиональный юрист сможет столь безграмотно написать. Скорее всего, это была просто эмоциональная выходка для того, чтобы каким-то образом запугать журналиста Кайрата Киджибаевича. Эми комбайнга келели. Сот али бүтө элек. Качан аягына чыгары дагы белгисиз. 10 миллион сом кредит мойнуна илинип турган карапайым үй бүлөнү дыйканды ойлогон бирөө жарым барбы? Же гострах жол тандабас эле минип, тик учактарга эле миллиондорду төлөйсүздөрбү? Полностью жатка 11,5 Миллион сом было, да? да? А где именно замыкание прошло? Здесь экспертиза что показала? Экспертиза показала с генератора. С генератора? Да. Ага. И основное, да, то, что надо, все сгорело, да, Да, получается? основное все сгорело, только остался куча металлолома сейчас, можно сказать так. Ага. И уже год с лишним не работаете, да? Да, год уже с лишним не работаем, а страховая компания не хочет платить, банк требует с нас денег. Эми экинчи күйүп кеткен комбайндын ээси эмне дейт? Ал кагаз документ чогулта берип тазак үмүтүн үзгөнүн айтат. 1 жылдан бери жада калса мамлекеттик камсыздандыруу уюму жаратылуу жооп берген эмес. Техникалар менен иштейбиз, комбайн алганбыз 2022. Уборка малына жүгүрү жыйнап атканда ошо комбайн өзү күйүп кетти. Полный почти 98% күйүп кетти мындай. Жок экен да? Жок уже жарабайт. Анан АСАГага 200 000 сом төлөнгөн, камсыздандырылган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна. Документтерин чогулт деди. Макулдап документтерди бул жака справкага акча, тиги жака справкага акча деп ошо АСАГада балдар которуп тутат 5 000 сом, 10 000 сомдон которуп аттым. Бул справка алабыз, буга кагаз алабыз деп акчалар тиет деп акча которуп аттык. Андан кийин ошо министерство МЧСтен алдым кагаз, юстициядан кагаздарды полный алып барып тапшырдым. 6 ай созду, мына беребиз деп. 6 айдан барсам, дагы кагаз алып келип бергиле деди. Дагы тактыкталган. Ал жерде короткое замкание деп жазылып турат. Дагы кагаз алып келип бергиле деди. Мен айттым, эмне кагаз дагы десем, өздөрү билишпейт. Эмне сурап аткан өздөрү билбейт, гострахтанбы? Мен мына айткылачы, мына абыйга бар алып келди же ушул мындай жакшы бир жерден бар алып кел деп айткыла, мен билбейм. Мен бүт ошол МЧС эмелер полный кагаздар 2ден 3төн кагаздар алып баргандарым болду. МЧСтен 3 жолу алып бардым. Пожарный эмеден дагы 3 жолу алып бардым. Бүт 2-3төн алып бардым. Уже мен кайсы жака кайрыларымды билбей калдым. Мен сурадым, дагы каяктан кагаз алып келип берейин. Ушундай тактаган десем, билбейм, иши дагы кагаз карап берчү. Мен өзүм кагаз жазып берип койсом, бере бересиңер десем, жок болбойт дейт. Анан каяктан Өздөрү билбейт. Өздөрү билишпейт. Меникин дагы же отказына деп жазып бербейт, төлөбөйбүз деп. Же бербейсиң, мен ара жолдо ортодо турам, ошол бойдон азыр мына почти 1 жыл болоюн деп калды. Мен кредит төлөп атабыз. Канча моюнда кредит? Моюнда кредит почти 6 миллион. 6 миллион сом, 4 миллион, 4-5 миллиондай уже кутулганбыз да. Анан
Негизи ОСАГО боюнча толук суммасы төлөнүп берилмек бекен? Ооба. Договорлор ошондой. Сиз Айыл банктан алып атканда эле госстрахка камсандырып койгон да? Ооба. 1 жыл болду төлөнө элек. Жок. Же отказын бербейт, же берерин айтышпайт. Же беребиз дейт, же бербейбиз дейт да. Кагаз алып кел дейт. Эмне кагаз десем, өздөрү билбейт. Ошол болот. Бизге банк как положено кредит жабыш керек. Даже заморозка ушундай өрттөнүп кетти. Кичине токтотуп тургула. Кичине момент болуп атсаң, жок. Как положено төлөтүп атат. Эчтеке албайт. Жеңилдик берген жок банк. Жок. Эчтеке жеңилдик берилбейт. Ошол ортодон эмне болсо айла жок иштеп төлөп атабыз, башка айлабыз жок да. Ишенген компенсация жок. Негизи үмүтчү да үзе баштадык чынындачы. Ал ОСАГО бул жөн эле элдин акча алмай экен да. Алмай бар, бермей жок экен да, кыскасы. Я нахожусь на берегу озера Иссык-Куль. Сегодня мне стало известно о том, что Кайрат Кинжибаевич выпустил анонс по поводу государственной страховой организации, где на протяжении 2 лет гражданин судится, на протяжении 2 лет не может получить возмещение. Он приобрел комбайн, но государственная страховая организация, ссылаясь на то, что это не страховой случай, отказывается производить выплаты. Уже на протяжении 2 лет идут судебные тяжбы. Кайрат Кинжибаевич в своем видео указывает на то, что руководитель данной организации, страховой организации, приобретает дорогостоящий автомобиль для рабочих поездок. В своем видео он дает посыл о том, чтобы обратили внимание, для того, чтобы идея сама страхования заключалась в том, чтобы минимизировать финансовый удар по простым гражданам. Чтобы простые граждане не оставались с проблемой один на один, а могли надеяться на поддержку и чтобы смогли в дальнейшем не обанкротиться, а поддержать свою семью, в дальнейшем выплачивать свободные кредиты и не оставаться ни с чем в последующем. Но мы имеем по данному видео опровержение со стороны руководителя юридической службы государственной страховой организации, где они обвиняют Кайрата Кинжибаевича в том, что он дает ложную информацию и проводит какую-то провокацию. Более того, сегодня нам стало известно о том, что было написано заявление в адрес Ленинского РОВД, где также описывается, что он проводит, Кайрат Кинжибаевич, журналист, что он проводит какую-то провокацию, что он якобы дал ложную информацию и порочит честь и достоинство. Если мы взглянем на это заявление, в данном заявлении я считаю, что оно не составлено профессионально, хотя был и юрист от фирмы. Это больше содержание, если вы сейчас обратите внимание, больше похоже на незрелую эмоциональную выходку со стороны государственной страховой организации, направленную на запугивание не только журналиста, но и других граждан, показывая, что они не будут и не смирятся ни с чем, если вы будете идти против этой организации. Мындан тышкары Элдияр Калдарбеков мырза айына канча айлык аласыз? Бизге жеткен айрым маалыматтар боюнча айына 450 000 сомдон 500 000 сомго чейин айлык алат экенсиз. Ар 3 ай сайын дагы үстүнө премия кошулуп, 1 миллион сомго чейин чыгат экен деген маалыматтар бар. Жогорку айлык алганыңызга жараша кандай жыйынтык көрсөтүп жатасыз? Бир карап көрөлү. Финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын сайтына көз чаптыралы, анткени камсыздандыруу компанияларынын ишмердүүлүгүнө Фин көзөмөл көз салат. Ал жерден быйылкы жылдын 1 кварталынын жыйынтыктарын карайлы. Алдыңкы камсыздандыруу компанияларга көз чаптырып көрөлү. 1 орунда ЗАО СК Кыргызстан жалпы түшкөн каражаттын суммасы 1 кварталда 400 миллион сомдон ашкан. Анын ичинде жеке камсыздандыруу 217 миллион сомду түзгөн. 2 орунда ЗАО Дордой страхование 1 кварталда түшкөн сумма 324 миллион сомдон ашкан. Турак жайда камсыздандырууда 306 миллион сом келген. 3 орунда ЗАО НСК 1 кварталда түшкөн сумма 259 миллион сомду түзгөн. Анын ичинде жеке камсыздандыруу 20 миллион сомдун айланасында, турак жайда камсыздандыруу 129 миллион сомду, милдеттүү камсыздандыруу
98 миллион сомдун айланасында болгон. Ал эми 4-чү орунда мамлекеттик камсыздандыруу уюму турат. Биринчи кварталда түшкөн сумма 255 миллион сомдун айланасында. Жеке камсыздандыруу болгону 313.925 сомду түзгөн. Аябай төмөн көрсөткүч. Турак жайда камсыздандырууда 78 миллион 600 миң сомго жеткен, ал эми милдеттүү камсыздандыруу боюнча рекорд коюшуп 165 миллион 899 миң сомду чапчыган. Албетте мамлекет колдоп тургандан кийин милдеттүү камсыздандыруудан рекорд койбосо уят эмеспи. Мамлекеттин колдоосу туруп 4-чү орунга түшүп калуу эмнеден кабар берет? Бул иш чабал дегенди билдирет. Элдер Калдарбеков мырза. Караван Инфо KG сайтынын маалыматына ылайык, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунда 220дан ашык кызматкер иштейт. 2026 жылдын 1-чи кварталындагы жыйынтыкка ылайык, мындай штат менен 4-чү эмес, 1-чи орунда элеш керек деген ойдобуз. Биз анонс чыгаргандан кийин бир катар кызыктуу комментарийлер, Элдер Калдарбековго таандык сүрөттөр жарыяланды. Алардын бирөөнө токтоло кетели. Бул сүрөттө Элдер Калдарбеков кафеде айтылуу Кылыч Саркарбаев менен отурат. Кылыч Саркарбаев ким десеңиз, интернеттеги маалыматтарга ылайык Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы башчысы болгон. УКМКнын маалыматына ылайык, Дженго кайманаты менен белгилүү Кримтөбөл Кадыр Досонов менен жакын байланышы бар экенин, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бир катар чатактарына катышканын билдиришкен. Булак Азаттык KG. Бул сүрөт боюнча Элдер Калдарбеков мырза, эмне дейсиз? Урматтуу көрүүчү, бул мамлекет камсыздандыруу уюмуна байланыштуу журналисттик иликтөөнүн 1-чи бөлүгү болду. Алдыда 2-чи бөлүгүн жарыялайбыз. Анда абдан кызыктуу, элдин көзүнөн оолак болгон маалыматтарды ачыктайбыз. Бизди акмалап туруңуздар.